Саламатсыздарбы, урматтуу эл журт. Оштон дагы бир сатыла турган өтө пай сонун үйдү көрсөтөбүз. Учарда жайгашкан. Бул жагынан Учардын негизги жолу аркылуу келсе да болот. Бул жагы Акбура Калбаев көчөсү аркылуу бул тарабынан келсе дагы болот негизи. Бурчта жайгашкан. Жер аянты 5 сотук, 2 кабат курулган, ички планировка, ремонттор өтө сонун экен да. Бул жакта мына көрүп турасыздар, дарбазасы курулган, астына навес курулган, айланасы бүт бийик дуал менен тосулуп, анан үйдүн сырткы фасады деле, айланасын тоскон дуалдардын сырткы ички фасадтары деле бүт ошо жидкий травертин менен кооздолгон, түнкү жарыктары дагы коюлган. Сиздер ак тилек айлампасынан Учардын ичине түз кирип келе жатып эле каналга келесиздер. Кайырма каналы. Каналдан өтүп туруп эле сол тарапка бурулуп, ушул көчө менен эле келсеңиздер, туугандар, эң аягында жайгашкан ушул үй. Бул жерге келип, жол бул жакка кетет. Ана бул жагы эгин талаа, көрүп турасыздар, полия. Жүрүңүздөр эми көрсөтөлү. Бул үйдү туугандар $220,000 шашылыш түрдө сатууга койду. Анан бул жерде коммуникация мындай. Жакын жерге бул жакка дагы газ келиптир, уже акчаларын берип коюптур, газ эми тартылып келинет экен. Бул жакта деле бар экен негизи. Анан канализация бул жака центральный жол жакка чейин уже келиптир, ошол жака алып барып улап коюш керек экен. Мына бисмилла, биз кирип келдик, баштадык анда. Киргенде үйдүн алды аябай бийик навес болгон. Үйдүн алдына бир 3 унааны батырып койсо болот. Бирөөсүнү бияка киргизип койсо да болот. Үйдүн аркасында да бир 1,5-2 метрдей жери бар экен. Анан үйгө 3 фазаны тартып кирип, бул жака атайын стабилизаторлорду коюп коюптур. Үйдүн алдына бүт брусчатка баскан. Жүрүңүздөр эми үйгө кирели. Андан кийин кошумча курулуштарын көрсөтүп беребиз. Бул жерде мына тепкичини жасаган. Нарагынан да, бул жагынан да чыкса болот. Бүт мына гранит менен жасаптыр. Бул жерде болсо тапчан, наракта болсо стул, анын нар жагында бассейн, бак, бүт бардыгы декоративный өтө сонун болуптур. Пай. Бисмилла, мына үйгө кирдик. Киргенде эле үйдүн ички ремонту сонун экендиги байкалат. Бул ортодогу коридор. Поликафел болгон, бүт дизайнерский ремонт болгон. Потолоктун жасалгалары, дуалдардын жасалгалары тим эле сонун туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына декоративный панелдер менен жасаган, трекер лампаларды койгон, мындай ичине жасап, мына люстраларды койгон, керек болсо аквариум койгон бул жерде, балыктарды багып койгон да. Чекеден көрсөтөлү. Үйдө домофон бар. Бисмилла, оң жактагы биринчи бөлмө. Бул ашкана. Ашкананын эмереги мына ушул тарабына, бул чекеден аркы бурчка чейин бардыгы коюлган. Газ электропечка, астында мына көрүп турасыздар, духовкасы, үстүндө буу сормосу, мына жакта ичинде болсо идиш жуучу аппараты, ал жакта идиш жуучу жайы, бул жакта мына муздаткыч бүт бардыгы коюлган. Бул жакта мына отопление тартылган, жалюзилери менен 5 жерге камера коюлган, ушул жерден эле көзөмөлдөп карап отурат. Анан о үстүндө камера турат, онлайн алыста жүрүп деле ашканадагы абалды көрүп турса болот. Бул жерде болсо мына чай иче турган орундугу бул. Бул эми ашкана, көрүп турасыздар. Андан кийин мына эшиктерди дагы көрдүңүздөр, ушундай сонун эшиктерден койгон да. Ак түстөгү, мына ортосу айнектүү, решетка, заманбап эшиктерден. Андан кийин бул жакта биринчи кабатта ата-энелердин уктоочу бөлмөсү бар. Бул улгайган ата-энелердин бөлмөсү десек болот. Спальный дивандарды, тумбочкалары менен, мындай шкафтары менен бардыгын койгон. Дуал краскаланган, декоративный панелдер коюлган. Потолоктогу мына тегиз жасалып, лампалары, люстралары бардыгы илинген. Пардаларына чейин илинген. Отопление бүт киргизилген, мына караңыздар. Бүт радиаторлор коюлган. Подоконниги, дарчасы дагы, терезеси дагы пластик, сыртында жанагындай москитный сеткалары менен. Полуна бардык бөлмөлөргө мына ачык түстөгү ламинат болгон. Бардык окшош, бирдей бардык бөлмөлөрдүкү. Андан кийин бул жакта санузел биринчи кабатта мына. Көрдүңүздөр? Төрдө душу бар, оң жакта кол жуучу жайы, аристон, күзгү, раковина, сол жакта мына унитаз, подвесной, гаппо коюлуп тургандар. Бүт бардыгы идеальный, сонун жасаган да. Чакан кылып өтө сонун кылыптыр да. Анан бул жакка киребиз. Бул жакта залы бар, мейманканасы. Мейманкана өтө сонун. Мына караңыздар, кенен жасалган, көрүп турасыздар. Бул дагы дизайнерский ремонт болгон. 2 чоң люстра илинген, пардалары тартылган. Бул жакта болсо ТВ зонасы, телевизор асылат, бүт ошо точкаларынан бери бардыгын жасалган. Анан эки жагына астына бүт эмерек жасаган, муну ачканда ичи жанат экен. Көрдүңүздөр? Ачканда ичи жанып турат. Сонун кылып жасап коюптур. Пайпайлаттыр тим эле. Сүрөттөргө чейин илген. Биякта 2 терезе, мына жакта 1 терезеси бар. Бардык бөлмөлөрдө отопление радиаторлору менен тартылган да. Эми экинчи кабатка чыгабыз, келиңиздер. Мына бул тепкичи аркылуу экинчи кабатка чыга беребиз. Бул жакта да мына декоративный шпон
панель менен жасаган дизайнерский көрдүңүздөр, сааттардан бери койгон. Экинчи кабатка чыга беребиз. Чыкканда эле бул экинчи кабаттагы мына коридор. Көрүп турасыздар, коридор дагы кенен. Мына жерге дагы диван креслолорду коюп койсо болот. Ал эми экинчи кабатка чыкканда биринчи оң жактагы эшикти ачканда туугандар мына. Бул жакта болсо мына дааратканасы бар. Сол жак бурчунда жалпы душу бар. Жуунуучу жайы, бет жуучу жайы, кол жуучу жайы, жуунуучу жайы, ажатканасы, мына гаппо, подвесной унитаздарынан бери бардыгы коюлган да. Бул жакта болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Мына кенен бул жакка өтүп көрүңүздөр. Көрдүңүздөрбү? Ата-энелердин уктоочу керебеттери менен бардыгы коюлган. Биягында эки терезеси бар, пардалар илинген, потолоктору да бүт өзгөчө жасалып, мына жалюзи койгон, парда тартылган жактары дагы ичине мындай карман болуп киргизилген да. Анан бул жакта ата-энелердин өздөрүнүн бөлмөсү бар. Бул жакта болсо мына көрүп турасыздар. Бүт өздөрүнүн кийимдери коюлган, кийим кечелери. Мына ал жакта чакан офис. Буну эми боёнчу жай деп койсок болот, ушу отуруп иштөөчү жай деп койсок болот. Бул жакта болсо көрүп койсоңуздар болот, мына раковина, күзгү, сушилка, аристон, оң жагында душ бүт бардыгы жасалган. Чакан кылып, сонун кылып жасап коюптур. Идеальный кылыптыр да. Маза кылып жашайсыздар буюрса. Бул жактан чыкканда, тепкичтен чыкканда, сол жакта дагы бир чакан бөлмө бар. Бул мына гардеробный. Анан прачечный, кир жуучу машина дагы ушул жакка коюлган. Мында болсо балдар бөлмөсү. Балдар бөлмөсүндө сонун кылып жасап койгон. Мына бул жерде сабак окуй турган жайы, бул жакта бир керебет, бул жакта бир керебет, эки бала ушул жерде сонун жашап сабагын окуйт. Бул жагында бир терезеси бар. Балдарды мына кийим кечеси үчүн шкафтары дагы бардыгы коюлган. Бөлмө кенен. Бул жакта мына декоративный панелдери менен эшиктери да сонун коюлган. Бул жакта дагы бир бөлмө бар. Бул дагы балдар бөлмөсү. Негизи эки бөлмөгө кыздарды, балдарды бөлүп жайгаштырып койсо болот. Сонун эле болот. Ушул эки бөлмө. Көрдүңүздөр? Экинчи кабатта эки балдар бөлмөсү, бир ата-энелердин бөлмөсү, спец спальный же болбосо мастер спальный. Бүт бардык шарты менен. Азыр эми сыртка чыгып кошумча курулуштарын дагы көрсөтүп коелу. Үйдүн баасы $220 000 кеми бар. Бул эми туугандар билбейм, $5-10 000 түшүп бериши мүмкүн да. $220 000 кеми бар деп айтып атат азыр. Жүргүздөр эми сыртка чыгайлы. Так, бул жака мына чыкканда үйдүн фасады дагы мына көрдүңүздөр, жидкий траверти менен жасалган. Бул жерге атайын мындай тоголок остров деп коебуз. Атайын ушу бассейн үчүн аралча жасап, көрүп турасыздар, ушу бассейн коюп коюптур. Бул жерге болсо мына жашыл аянтча, арча, алма, жана башка декоративный дарактарды отургузуп, мындай түнкү жарыктарынан бери койгон. Ал эми бул жагы болсо навес кошумча курулуштар. Бул жер очоккана мына, очоккананы дагы тим эле пайпайлатыптыр. Идиш жуучу жайы, рабочий зонасы, электроточкалары менен. Бул жакта болсо мына печкасы, чоң казаны, орто казаны, вытяжкалары менен, потолоктору дагы мына көрүп турасыздар, тынике фон менен сонун кылып жасалган да. Бул жакта болсо котельный бар мына. Котельныйга киргенде система толук ушул жерден тартылган үйгө. Биринчи этажга өзүнчө, экинчи этажга өзүнчө, насостору менен, подача обраткалары полностью тартылган. Бул жакта мына компьютери, бул умный печка, көрдүңүздөр? Бул жерге 5 кап көмүрдү салып коесуз, болду. 2-3 күн бемарал өзү иштей берет. Бул жагы эми котельный, анан кошумча ушу консерва банка майда чүйдө коюп кое турган бөлмө экен да. Андан кийин бул жакка келиңиздер мына. Мына жактарында өтө келтириптир да. Жашаганга сонун шарт түзүп койгон. Бул жагы эми мына кошумча бир кана, бул эми склад экен. Отун кана, көмүр кана десек болот. Нар жагында болсо ажатканасы бар. Бул жакта менимче төр жакта экен. Мына жакта да кошумча каналары бар экен. Биякта сонун кылып жасап коюптур. Көрдүңүздөрбү? Майда чүйдөн бардыгын ушул жакка койсо болот. Төрдө мына ажатканасы. Бул эми сырткы ажаткана болуп эсептелинет. Анан мына көчө жакта дагы бир эшиги бар. Бул жакка дагы дарбаза коюп койгон. Бул жакка дагы унаа киргизсе болот. Мындай түнкү жарыктар менен. Бул ошо баягы солнечный панель менен иштейт экен. Өзү күндүн энергиясынан алып туруп эле түнү бир аз жарык берип, жарык болуп жанып турат экен. Арчаларды, алмаларды отургузуп койгон да. Көрдүңүздөр, Анан үйдүн өстүрмөлөрүнү, мына жактарын караңыздар, бүт ушу тынике фон менен жасап чыккан. $220 000 кеми бар. Кандай дейсиздер, туугандар? Бул жагы эми ушу канализацияга жакын экен. Ал жака ушу тартып туташтырып эле коюш керек экен. Бул жагына уже газдын акчасын төлөп коюптур. Газ дагы Кудай буйрса жакынкы убактарда тартылат экен иншалла. Анан бул жерде суу бар, суу кампа жок.
Суу бар бирок. Суу эми бул жерде учарда билесиздер. Дайым эле болот. Мен деле мына Ак Тилекте жашайм, жакын эле жердебиз. Бирок локация сонунда Ак Тилекте мисалы мектеп, бала бакча, шаардык оорукана, мечит бүт бардыгы бар. Мына Кайырма каналынын эле үстү жагы. Түз эсептегенде ошо эмеге Ак Тилек айлампасына бир 700-800 эле метр чыгат өзүчү. Сонун кылыптыр, мага үй жакты. Сонун экен, ким алса насип кылсын. Экрандагы номерларга азыр чалып, азыр сүйлөшүңүздөр. Убакыт өткөрбөй жок, ойлонмой жок. Сразу чечим кабыл алыңыздар. Мен сиздерге ушул үйдү сунуштайм. Ушул үйдө бактылуу өмүр сүрүшүңүздөрдү каалайм. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Кеттик.